Assalamu alaikum. Nafsini kантип башкарыш керек? Кайсы илимди алып, кайсы китепти окуш керек? Nafsini башкаруу үчүн. Nafsi деген нерсе биз менен чогуу жаралган ушундай бир нерсе. Андан кутулуунун жолу кыйын. Nafsi деген дайым биз менен болот. Nafsинин ар кандай түрлөрү болот. Nafsul аммараты бис-суу жамандыкка чакыра турган nafs бар. Nafsul мутмаинна деген бар. Nafsинин түрлөрү бар. Nafs мутмаинна деген лаввама, nafsul лаввама деген бар. Ал деген нерсе күнөө кыласыз, күнөө кылгандан кийин өзүңүз өкүнүп баштайсыз. Менимче аммараты бис-суу деген nafs адамдарды өзүң айтат, сен муну кылсаң, муну бул кызды карасаң, тиги жигит менен сүйлөшсөң, анан бул жей берет, бул адал эле, эми койчу, эми сени жамандыкка чакыра турган nafs. Бул эмне? Nafsi семирип кеткендердиги бул. Уже адамды nafsi башкарып калган мезгил. Бул аммараты бис-суу жамандыкка чакыра турган nafs. Анан nafsul лаввама деген бар. Лаввама деген кичине илим, тарбия, таалим алгансыз, бирок инсани таквалыгыңыз бир аз алсызыраак бар, бир амалды жаман иштерди кылып коесуз да анан өзүңүздү жемелейсиз. Шуну бекер кылдым, Кудайым өзүң кечир. Бул эмне өзүн жемелеген? Бул бир аз жакшыраак. Анан кийин nafsul мутмаинна. Андан кийин баягы бүт күнөө болсо да өзүн бекем кармап, Аллах Таала эмне? Айятухан nafsul мутмаинна иржи'i ila rabbiki радиятан мардия фадхули фи ибади вадхули джаннати. Ошол бейишке кире турган nafs ошол мутмаинна nafs. Эгер биздин nafsибизди тарбиялап мутмаинна кыла ала турган болсок, Аллах Таала ошону айтты да, ошол nafs сен бейишке кир деп атат. Лавваманы айткан жок. Мутмаиннаны айткан жок. Лаввам аммараты бис-сууну айткан жок. Демек, nafстын түрлөрү бар. Nafсти тарбиялоо үчүн илим алыш керек. Качан адам жеткиликтүү илим алганда, илим nafsти башкарып башташ керек. Болбосо nafs бизди башкарат. Каалообуз да, nafs дегенде мүмкүн түшүнбөй каласаң, адамдардын жүрөгүндө болгон каалоосу. Ал каалоо семирсе бизди жамандыкка чакырып баштайт. А кээ бир аалымдардын nafsi ушундай бар, ушундай сонун болуп өзү менен кошо имандуу болуп калган, жаман жакка барбайт. Ибадат кылуу менен адамдар рахат алып калган nafs ошол тарбияланган nafs. Ал nafsты тарбияла кылыш үчүн өзүнчө тасаввуф деген илим бар. Ошол тасаввуф илиминде атайын бир устаздын астында тарбияланыш керек. Аны эми китептер менен, тасаввуф илиминен китеп менен адам тарбияланбайт, балки устаздын астына барып тарбияланат. Сабактарга келе берсеңиз, иншалла көп пайдасы болот, иншалла. Анан атайын тасаввуф илимине баш керек. Тасаввуф устаздарга барып, ошолордон талим тарбия алыш керек. Күйөөм менин ата энем менен такыр сүйлөшпөйт. Ооруп больницада жатса, чалып сурап койбойт. Чалып коюңузчу десе макул деп унутуп калат. Ата энем таарынат. Күйөө балам мамиле кылгысы келбейт биз менен деп. Эмне кылсам болот? Үйлөнгөнүбүзгө 5 жыл болду дейт. Адамдын 3 атасы болот дейт. Биринчи атасы сиздин бул дүйнөгө келишүүңүзгө себепчи болгон ата энеңиз. Экинчиси анын кызын алып, ошол кызынын себебинен сизге ата эне болгон кайната кайнене. Үчүнчүсү бул таалим тарбия берген устаз. Өзүңдүн атаң менен кайнатаңда эч кандай айырма жок. Мамиле кылууда аны менен жакшы мамиле кылып, алар менен катташып, алар менен мамиле кылуу шариаттын талабы. Эгерде аны кылбаса, анда ал өзүнүн шариаттагы буйругун, милдетин аткарбаган болот. Себеби сенин аялыңдын ата энесине мамиле кылуу сенин аялыңдын сага жакшы болуусуна. Уят да могу нерсечи. Аялы арызданып сурап атат да, менин ата энем менен мамиле кылбайт деп. Ошон үчүн эркектер эмне кылыш керек? Ошол аялын, кызын алдыңда эми аны ата энеси менен мамиле кылыш керек. Аларга жакшы ихсан кылыш керек, белектерди бериш керек, жакшылыгында кызматта болуш керек, жамандыгында жанында болуш керек. Эми эмне кылабыз десе, ал күйөөңүз илим ала турган жанагындай мажилистерге барып, укуктарды, шариатты үйрөнүш керек. 5 жыл деген эмне деген нерсе? Ошого кээ бирки мүмкүн уялгандар да болот. Эми абалга караш керек, кайната кайненеге жакшы мамиле кылыш керек.
Азыркы жолдошумдан bir уул, bir kızım бар. Birinci turmuşumdan 13 yaşar uğlum var deydi. Oşto taynesinin kolunda. Moskvada çoğu turşu elek. 4 yıldan beri Bişkek'e gelgenden beri joldoşum keltirбей жатат uğlumdu. Emnege kelmegele jüre bersin Oşto dep. Men balamды sagınam, sıgılam. Ошол себептен joldoşumdu jek көрөm. Ушунун себебин разводко берсем болобу дейт. Эми 11 жашар бала ошол бирөөнүн bir ayalды алдыңбы, анын балдары сенин балаң болуп өсөт. Рабиба деп жана кыздары ошол bir ayalды алсаң, анын кыздары болсо, ошол кыздар сенин кызың болуп эсептелет. Сенин махрамың болуп эсептелет. Үйлөнгөнгө болбойт. Ошол сенин өзүңүн кыздарыңдай, балдарыңдай мамиле кылышың керек. Ошого даяр болсоң үйлөнүшүң керек. Эми ушу баласы 11 жашар болсо, алып кыз өзүңө жаныңа шерик кылып албайсың. Ат токур деп коет илгери, билесиңерби? Ат токур бар экен мунун дейт. Ат токур деген нерсе ошол балдарды жанына алып алган, атын токуп берет, атын оңдоп берет, туфлисин оңдоп берет. 11 жашар бала сенин деле балаң. Аялын апасын алдыңбы, ал да сенин балаң. Аны кошо багып, тарбиялаш керек. Эми шариаттын көз карашы менен караганда, аны багуу милдет эмес эркекке. Аны өзүнүн атасы багыш керек. Бул не? Кадаан. Ал эми диянатан ошол неме кылып берсе сон болот. Şu menin ayalımdın balası деп мамиле кылып караса соп болот ага. Сөзсүз түрдө эмнеге эми бул себеби менен не разводко берген жакшы эмес. Эми тарбиялаш керек, күйөөсү менен түшүнүү иштерин жүргүзүш керек. Анан ошол баласын алып келип, ошол чогуу бакса жакшы болот иншалла. Анан жок мен бакпаймын, менин милдетим эмес десе эркектин милдети. Өзүнүн атасы багыш керек. Жолдошум талак бербей жатат, күйөөгө тиейинби деп жашабаганыбызга 3 жыл болду, кандай кылсак болот? Ошол бул дагы аялдардын укмуш эркектердин укмуш даражага жетип калгандыгыбыз да. Ажырашып кеткенден кийин талагын берет. Куранда Аллах Таала эмне деп атат? Эгер талагын берсең, жашагыңар келбейби, жакшы кылып талагын бергиле, ал өзүнүн жашоосун улантсын. Кече мага бир суроо келди. 6 жылдан бeri ажырашып кеттир, өзү аял алып кетиптир, ал акмакчы. А бул аялына талак бербейт экен. Талак бербесе, анын аялы болуп эсептелинет дагы, ал башка турмушка чыга албайт. Эмне кылат? Же бизде закондор ошого ылайыктуу закон кабыл алынган эмес. Кече ошо бир прокурор менен отуруп, ушул боюнча бир закондун чегинде карадык да, закон жагынан кандай жардам берсек болот десек, нике күбөлүгү жокпу дейт, биз эч кандай жардам бере албайбыз дейт. А боптур, нике күбөлүгү жок экен анын, ага мамлекет тарабынан чара көрүлбөсө, а биз мусулмандар кантип чара көрөбүз ага? Чара көрө албайбыз, муфтияттын подвалын алып келип урайлы, эмне кылабыз аны? Биздин андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эми ушуга мамлекет тарабынан бир ислам дин мамлекеттен бөлүндү дегенден кийин кээ бир мындай маселелерибиз бар да, мамлекет болбосо чече албаган маселелерибиз бар да. Мына ушул аялдардын маселесинде ушундай маселелерде муфтият бир чечим кабыл ала турган, же болбосо муфтияттын сунуш берсе, нике күбөлүгү жок болсо дагы алып барып нике күбөлүк бар үчүн бул мамлекет тарабынан чара колдонулат. Эгер нике күбөлүгү жок болсо, муфтияттын бир сунушу менен ошол адамга барып апарып, бир аз бир 5-6 күн СИЗОго камап, талагын бердиртиш керек да. Эми бизде шариятыбызда казы тарабынан талакты зорлоп бергенге неме жок. Ханафи мазхабта андай нерсе жок. Эми ошону Шафи мазхабында бир мазхабта ушундай фатва бар. Мамлекет тарабынан ошого буйрук берсе, казынын башкача айтканда соттун чечими этибарга алынат деген. Азыркы мезгилде мындай эркектер чыкты да, аялдан төмөн болгон. Аялдан төмөн болгон десең, аялдар капа болушу мүмкүн. Бул малдан төмөн болгон да. Өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна ала албастан, ошо башка бирөөнү эмне кылып атат? Зулум кылып атат. Ал аял өзү акча тапса, өзү кийим кийсе, өзү сатып алып, бардыгы күнөөсүнө жазылып турат. Себеби өзү квартирага чыкса, күнөөсүнө күнөө жазылат. Себеби күнөөсү квартира алып бериш керек болчу. Өзү барып иштеп, курсагын багып атса, күнөөсүнө жазылат. Өзү кийим сатып алса, күнөөсүнө. Ал акмак өзү билбей да тозокко кетип аткан. Ойлоп атат, муну мен азаптайм, күйөөгө тие албай турган кыйнайм деп.
Иншалла жакында бул нерсеге алымдар кеңешине бир сунуш кылып неме кылабыз. Азыр мен сизге бир нерсе деп айта албайм. Ал айтыш керек. Бир нерсе кылыш керек. Оозунан талак деген сөз чыкмайынча никеңиз ошол бойдон турат. 3 жыл болмоктон 50 жыл болсо да. Эми не кылыш керек? Ага бир чара көрүнүш керек. Муфтият бир алымдар кеңеши бир чара көрүнүш керек. Ушундай эле көп болуп атат азыр. Ажырашат, талагын бербейт. Экинчи, жиндердин жакшысы да болот деген чынбы? Жиндердин жакшысы да болот. Жиндер вама халактул джинна вал инса илля лиябудун. Аллах Таала адам менен жиндерди мага ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Болгону бизге Аллах Таала парда тартып койгон, биз жиндерди көрө албайбыз. Алды бизге окшогон ушундай маклук жашоо. Анын пайгамбарды Мухаммад алейхиссалам, алардын китеби деле Кур'ан, алар деле бейишке тозокко барат, алардын да жакшысы бар, такыбасы бар, намаз окуганы бар, орозо кармаганы бар, зекет бергени бар. Анан күрөгөнү дагы бар. Ассаламу алейкум. Бекер отурганда Алланы көбүрөөк ойлош керекпи дейт. Өзү бекер отурбаш керек. Бекер отуруу деген жана зериктим дейт го, андай мусулманда зерге турган бекер убакыт болбош керек. Бизде убактыбыз жок азыр. Мундан кийин бул план, мындан кийин бул план. Бекер отурганча да мүмкүн бир ашканага барыңыз, тамак келгенче Кудайды эскерип зикир кылып турсаңыз жакшы болот. Бардык жерде Аллах Тааланы зикир кылган жакшы. Болгону нажасат эмес, дааратканадан башка жерлерде Аллах Тааланы дайым зикир кылып туруш керек. Себеби биздин тилибиз Аллах Тааланы зикир кылуудан токтобошу керек. Башка бир нерсе бизди токтоткондо гана токтош керек, башка мезгилде дайым зикир кылыш керек. Колубузда теспи зикир кылып жүрсөк, иншалла Кудай Таала кадырыбызды көтөрөт. Ассаламу алейкум устаз. Кыз кишинин мусулман эмес өлкөдө махрамы жок светтик илим алуусу кандай? Дурус эмес. Аялдардын 120 километрден алыс жака махрамы жок. Махрам деген нерсе өзүнүн ага, инеси, атасы, күйөөсү жок сапар кылуусу арам болуп эсептелинет. Ошондуктан андан да светтик илим алуусу, шарият илимин алайын десе, эптеп бир нерсе кылып жол табабыз да, бир нерсе депчи. Бул акырет үчүн, кыямат үчүн иштеп атат. Аялдар эртең берип келип сабак берет. Ошон үчүн шарият илимин алып, светтик илим алганына биз жооп бере албайбыз. Ушул кайтып келгенге чейин ал аял күнөөкөр болот. Ошон үчүн эмне кылсын? Кайтсын же болсо турмушка чыксын дагы, же ошол жерден бирөөнү тапсын да, дароо турмушка чыгып алсын. Аны окуй берсин. Азыр бар го, Кореяга иштегени барган, дагы бир Кореяга иштеге барган менен экөө үйлөнүп алган болду. Ушундай жолу менен маселени чечсе болот. Хижаптын өкүмдөрүн кантип кийишти түшүндүрүп бересизби? Мусулман эмес коомдо да, мусулман коомдо кийгендей эле кийиш керекпи? Эми биздин хижап кийимдин өкүмү болуп парыз. Аллах Таала буйруган өкүм болуп, мындан баш тартуу мүмкүн эмес. Аялдардын сулуулугу ошо хижабында. Чачын жайып жүргөндөр сулуу деп ойлобогула. Алар жана бизде күйөөсү өлгөндөр чачын жайып жүрөт дейт. Аялдар тыкан кылып жолугун салынып жүргөндү ошол сулуулук. Эми анын өзүнүн шарттары бар. Бетиңиз ачык болсо, колуңуз ачык болсо, денеңизди сыпаттабаган кеңирээк кийим кийсеңиз жакшы болот. Ак кийимдерди, анан мындай бир түстүү, көк ушундай кийимдерди кийсе болот. Анан жанагындай өтө адамдарды тарта турган кийим кийген макруh болот. Анан дагы эмне? Мусулман коом эмес, мусулман эмес коомдо бирдей эле. Хижаптын өкүмү бардык жерде бирдей. Эми азыр бир неме болуп кетти да, ушу араб өлкөлөрүндө ушундай бир адепсиз неме бар. Жоолук салынып алып, бияк шым менен жүрө берет. Ал хижаб эмес. Ал биздеги мынактагы жанагы жоолук салынбаган кыздардай аякта ушу уялгандан башынан жоолук салып алышат да. Ошол туура эмес, бир аз кеңирээк кийип, эгер шым кең болсо дагы макул эми ошол бир аз тизеге жете турган үстүнөн бир нерсени кийип алса жакшы болот иншалла. Аял кишинин махрамдары кимдер? Аял кишинин махрамдары анын агасы, иниси, баласы, атасы, күйөөсү. Атасыз кыз бир туугандардын балдары махрам болобу? Атасыз кызга бир туугандардын балдары махрам болбойт. Эми туура биздин кыргыздын салтыбызда муну мен агам менен баласы, ага ини боло берет, бирок шариаттын көз карашы менен жолукта жүрүш керек, Себеби никелешсе нике жүрөт. Ошон үчүн атасынын бир туугандарынын балдарынын жанында жолукчан жүрүш керек.
Кыздар болсо бөлөлөр бири-бирине үйлөнсө болот, билесиңерби? Демек ошол махрам деген, махрам эмес деген сөз. Ислам мамлекеттеринде илим алуу тууралуу маалымат бере аласызбы? Өзү азыр жер бетинде ислам мамлекети жок. Иран биз ислам мамлекетибиздейбиз, ислам мамлекети эмес. Афганистан ислам мамлекети деп атат жок. Ислам менен жашаган мамлекеттер десеңиз макул, ислам менен жашаган. Осман империясынын мезгилинде ошол мусулмандардын мамлекети куралган, андан бери нормальный мамлекет кура элек. Калгандары ислам менен жашаган мамлекеттер десеңиз туура болот. Ал жакта илим алуу, Иорданиядан илим алсаңыз болот, Саудиядан илим алса болот, бирок ал жака барганда бир аз акыйдадан этият болуш керек. Египетке барып илим алса болот. Мына ушул ислам мамлекеттери, ислам менен жашаган мамлекеттер. Tasavvuf ilimine kızığı bolup dedi. Tasavvuf ilimine uşul жерден de ilim alsanız bolot. Hazır Iordaniyada menin okuçularım tasavvuf iliminden sonun sabaklar verdi online'da. Maksat degen jigit var, Abdulaziz degen jigitler var uşu. Online okusanızlar jakşı bolot, tasavvuf ilimi öte jakşı ilim. Osman Nuri Topbaş, Abdurrahman As-Sulami авторлордун китептерин окуса акыйдабызга каршы эмеспи? Осмон Нури Топбаш бу түрк алымы, мен билгенден жакшы эле деп билем. Аны Абдурахман Ас-Сулами ким? Мен тааныбайт экем. Абдурахман Ас-Суламиди тааныбайт экем. Акыйдасын, анын маскабын билбесе, андан илим алуу дурус эмес, себеби адаштырууга жол ачмыш. Кыз киши ислам динин карманган, бирок ачуусу келгенде жаңжал чыгарган атасына кандайдыр бир акыл насааттарды айтса болобу? Же урматтап сабыр кылган жакшы. Жок, эми айтыш керек. Ислам динин кабыл алып, ислам дини менен жашап аткан, эми жөн эле жаңжал чыгара берсе, тарбияга чакырган жакшы. Атасы болобу, агасы болобу, адеп менен, Анан ба чоң энедей болуп эле тарбия неме кыла бербестен, адеп менен айтса болот. Же болбосо, атасынын жакындарына, агасынын досторуна айтып тарбияландырыш керек. Ассаламу алейкум устаз. Жаш кыздарга айтып коесузбу, кандай күйөөгө турмушка чыгыш керек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарыбыздан бир хадис бар. Тункахул мар'ату ли арбаин дейт. Адатта аялдардын 4 сыпатына карап үйлөнүшөт дейт. Бул адатта дейт. Биринчиси лималиха, акчасына карап үйлөнөт дейт. Вали жамалиха, анын сулуулугуна. Вали хасабиха, анын ата тегине. Вали диниха, андан кийин динине карап үйлөнөт дейт. Фазфар bizati din тарибат ядак. Сен диндерди тандагын, бактылуу жашайсың дейт. Төртөө тең туура келип калса, нур үстүнөн нур. Андай болуп калса. Бирок экөө туура келсе да макул, сулуу менен диндар болсо. Анын диндин өзү болсо деле. Бирок эми ошол мезгилде дагы эми адамдын өзүнүн табияты бар, тандоосу бар, ошону караш керек, Диндар деп эле багындай немеге чыгып алып жашоо уланбай калбасын да, бартын карагыла. Иншалла ошо диндар жигиттерди тандасаңар, илим алган жигиттерди тандасаңар, иншалла бактылуу жашайсыңар. Анан эң негизгиси адеп ахлактууну. Кээ диндарлар бар, корс. Анын дини, анын адеп ахлагын тарбиялай албагандар бар. Алым бу, алым, машалла. Аялын токмуктойт. Ошон үчүн илимдүүгө жанына кошумчасы эмне? Адеп ахлактуу дейт. Менин бир устазым бар. Луэй Халили деген. Иорданияда, Ханафи мазхабта чоң алым. Ошол киши айтты, биздин бир катачылыгыбыз болуп калды, ошондон уламанан катачылыгыбызды жоюп эле устазыбызга зыярат кылып айтсак, şu bir misalды келтирди. Эгерде дейт, менин кызымды бирөө сурап келген болсо, менин анын эркек экендигине көңүл бурам деди. Намаз окуйбу, окубайбы, ага карабайм мен деди. Мусулман болсо, менин анын эркекпи, эркек эмес ошонусуна карайм деди. Эгерде эркек болбосо, мен намаз окуса дагы, илимдүү болсо дагы мен бербейм ага деди, кызымы деди. Эркек деген нерсе ошол өзүнүн сөзүнө турган, аялга зулумдук кылбаган, адеп аклагы жакшы, бирөөнүн акысын жебеген, бирөөнүн укугун билген адам. Андай эркектерди тапсаңар, ал тез эле намаз окуйт. Иншалла бияктан үйрөтүп барып, мусулман эле болсо болду. Ошон үчүн эркектерди издегиле.
Аялы Куранга түшүп окуса, а жолдошу Куранга түшө элек болсо, суроолордо бир-эки жерде ката, сүрөлөрдө бир-эки жерде ката окуса, ошол жолдошуна уюса болобу? Жолдошум бирок сабактарды калтырбай барат, намазга бекем дейт. Уюй бериңиз. Намаздардагы анча-мынча катачылыктар эч кандай зыян бербейт иншалла. Ошол мен жакшыраак окуйм деп атасыз, сиздер текшерип келсе жакшы окуй албашыңыз мүмкүн. Биздин көп эле устаздар Курандын тажвиди оор маселе, бирок ошол күйөөңүздүн аркасынан уюй бергениңиз жакшы болот. Анан жок, өзүм окуйм десеңиз дагы болот. Өзүңүз окусаңыз дагы хушуу менен өзүңүздүн аялдын үйүндө өзүнүн намазканасы болуш керек. Бурчу болуш керек. Ошол жерге сонун кылып өзүңүздүн таза жай намазыңызды коюп, атырларды сеп, жанына шамдарды коюп, гүлдөрдү коюп, жакшынакай кылып намаз окуганда рахат менен намаз окуй турган орун кылып алышыңыз керек. Анан кайерге жай намаз сала калып эле окуйбуз, аялдын өзүнүн бурчу болуш керек. Жанагы орозодо борго аялдар этикаф кармаш керек, Этикаф кылганга күйөөсү шарт түзүп бериш керек. Ошо күйөөсү шарт түзүп бергенде кандай кылат? Ошо бир аялдын өзүнүн бурчу мечитинде өзү ошол жерде отурат, намазын окуйт, Куранын окуйт, ибадатын кылат, ошо өзүнүн бурчу болуш керек. Жакшынакай кымбат жай намаздан алып, атырдан сеп, сонун кылып алышыңар керек. Анан күйөө өзүңөр окусаңар да жакшы болот дегеним да. Анан эми күйөөңүз менен күйөөмө имамдыкка өткөрүп окуйбуз десеңиз эле, сооп. Бирок жамааттын соогун ала албайсыз. Жамаат соо болуш үчүн 3 андан көп болуш керек адам. Өткөндө бир жерден угуп калдым, аялым менен үйүндө окуганда эле жамааттын соогун айтып жок. Ассаламу алейкум устаз. Жолдошума татыктуу жубай болуш үчүн кандай амал кылышым керек? Ислам менен жашаңыз, анан кичине нафсини тыйыңыз, өзүңүздү тарбиялаңыз, эмоцияңызга баш ийиңиз, баш ийбеңиз, шариатка баш ийсеңиз, жолдошуңузга эң татыктуу жубай болосуз. Исламдын талаптарын карасаңыз эле эң татыктуу жубай болосуз. Жолдошуңуздун алып келген акчасын ысырап кылбастан кармап беришиңиз керек, үйүн таза кармашыңыз керек, өзүңүз жакшы жыттанып, жакшы кийимдерди кийишиңиз керек. Биздин устазыбыз доктор Салах Абул Хаж деген устазым бар Иорданияда. Аял киши дейт, бир күндө 3 жолу же 4 жолу үйүндө кийимин алмаштырса, мындай чектен ашты эмес дейт. Аял киши үйүндө 3 жолу же 4 жолу кийимин алмаштырса, ал чектен ашты эмес. Бул таза эле өтүп кетти. Бир күн муну кийимин кийди, бир аздан башка алмаштырып кийди, бир күн узун кийди, бир үйдө жасанганды 4 жолу кийимин алмаштырса, аны чектен ашты деп айтпайбыз дейт. Ошол күйөөңүзгө ар түрдүү болуп сулууланып, жасанып, жакшы жыттуу нерселерди сеп, күйөөңүзгө табииндерден болгон бир алым өзүнүн кызын узатып жатып айткан экен да. Күйөөңдүн мурдунан сактангын талак албайсың деген экен. Анан кызы сураптыр, күйөөмдүн мурдунан кантип сактанам мен десе, күйөөңө жаман жыт менен көрүнбө, жаман жыт менен жакындаба. Жыттуу, сулуу болуп, жасанып эле турсаңар, иншалла күйөөңөр жакшы карайт, Кудайым буйрса. Устаз, жолдошумдун 3 аялы бар дейт. Машалла. Мен чоңумун дейт. Кудайым өмүрүңүздү берсин. Чогуу жашайбыз дейт. Жок, туура эмес. Чогуу жашабаш керек. Хафизалыкка окугум келет. Жолдошум жанынан чыгаргысы келбейт дейт. Азамат эркек экен да. Жаңжал кылып болсо да курстарга кетип калсам болобу? Ал жакта жатып окуйм дейт. Жок. Атайын онлайн курстар бар. Ал сонун кылып окутулат. Ушу жаныңда сүйлөп окуп, жаныңдагыдай кылып сабак берет. Хафизалыкка ошол тажвидти биринчи окуп, Куран окуп чөөр эле, анан эмне кыласыңар? Анан чогуу жашаган жакшы эмес. Эми билбейм, силер деле бир чектен ашыкча болуп ушундай болуп аткан болсоңор, мындай өзүнчө бир эрежеге туура келбеген. Эрежеде ар бир аялдын өзүнүн ашканасы болуш керек. Ал аял ошол өзүнүн ашканасына өзүнүн үйүндө каныша болуш керек. Өзүнүн кийимдери бар, өзүнүн идиштери бар, ошого эркек шарт түзүп бериш керек. Анан жок, сен эркектер коркутуп алыптыр, аялдардычы, жок, сен ушинтпесең тозокко түшөсүң десе, бечара аялдар, жок, аялдын өзүнүн укугу бар. Ар бир аялдын эгерде ошондой 3 аял ала турган болсо, андан көп ала турган болсо, эми анда эркектер азыр жок эле болуп калды. Анан мындай сизде аялдар деле жок азыр. Ал эмне кылат? Ошол өзүнө үй кылып берсин.
özünün kunyası, özünün idiş ayağı, özünün caynamazı, özünün töşögü, özünün giyimleri, özünün şkafı olsun. Ha? Çoğu bolboydu. Hazır boluverişi mümkün. Birazdan keyin çırçar. Ballar bolar, başka bolar inşallah. Oşondoy nersege alı jetken adamынан 3 ay alış керек. Жетпесе ес алсын. Assalamu alaikum ustaz. Marşrutkada ayal erkekti sıpayılık üçün keçirim sorasa bolabı je unçuk baş kerekpi? Çok hem unçukpay койгон жакшы. Эркектерге мындай мынама карап эркектер зарычылык болсо сүйлөбөгөн жакшы. Анан маршруткада дагы азыр маршрутка жок болду, жакшы болду да. Автобустар болуп калып, кеңир болуп калды. Мурда маршруткада адам чыдагыс болчу эле. Анан аялдарга мен айтат элем да, эркектер аялды жолукчан аялдарга шарт түзбеш керек. Аял көп жакка деле барбайт. Он жерге барат, бир досунукуна барат, же молго барат, же магазинге барат. Машинеси менен, кондиционер менен апарып алып кеш керек. Азыркы ысык мезгилде жолукчан аялдарды эркектер кыйнабаш керек, шарт түзбеш керек. Маршруткага салбаш керек. Жолук салынган аялдар маршруткага салбаш керек. Шарт түз ошого эркектер. Айыз убактысында дагы даарат менен жатуу керекпи? Же ал күндөрү периштелер бизге дуа кылбай калабы же кандай? Айыз мезгилинде аялдардын үзүрлүү мезгилинде ошол болушунча таза болуп тура берген жакшы. Жатканда дайым эле жуунуп турган жакшы болот да, жаман жыттарды таркатпаштан. Анан периштелер дайым эле дуа кылат. Ал ошол үзүрлүү мезгилде дуа кылбайт деген нерсе жок, а? Анан биздин бир устазыбыз бар эле, Саид Багдаш деген мадиналык. Ушундай үзүрлүү болуп калганда качан тазаланганча жуунбай жүрө бербей, бир күндө 3 жолу жууна бересиң. Аял киши күнүгө 2 жолу жуунса деле айып эмес, жууна бересиң. Себеби пайгамбарыбыз эмне деген? Эң жакшы жыт тазалык бул суу деген. Дайыма жуунуп тазаланып туруш керек. Көчөлөрдө 1 сомдор майда тыйындар жатат. Биздин банкнотто деп алып кимдики түшсө ошонун атынан деп садака кылса болобу же таптакыр албай коюубуз керекпи? Көчөгө түшкөн акчаны луката деп айтылат шариятыбызда. Жоголгон нерсе. Жоголгон нерсени баалуулугуна каралат. Эгерде 1 дирхамдын тегерегине жетпеген болсо, аны алып өзүн иштетсеңиз деле зыян жок. Мисалы, урчка жатат, алдыңыз иштете бересиз. Аны сөзсүз садака кылып, качан баалуу нерсе боло турган болсо, аны сактап коюу милдет болот. Аны 1 жыл сактоосу милдет болот, жарыя кылат. Мен ушундай нерсе таап алдым, азыр Instagram, TikTok деген нерселерден жарыя бересиз. Мен таап алдым, ээси алып кетсин деп. Анан 1 жылдан кийин өзү иштетсе же садака кылып ийсе болот. Же болсо жанагындай майда тыйындар таап койсоңуз, алып мечиттерге садака немелерге ошонун атынан садака кылып койсоңуз, сиз алып барганыңызга соо боласыз, тиги өзүнүн акчасына соо болот иншалла. Намазды эстеп жатканда колубузду жаап турганда сөздөрүн улантып кете беребизби же токтоп туруу керекпи? Жок, деген боюнча алхамдулилlah окуп кетпестен, не? Эснегенде оозду жаап, эгерде намазда болсо оң кол менен оозду жабабыз, эснегенде башка мезгилде сол кол менен жабабыз. Себеби намазда турганда сол кол менен минткен бир аз ыңгайсыз болот. Ошон үчүн намазда турганда оң кол менен жабабыз дагы, намаздан сырткарыда сол кол менен оозду жабабыз. Себеби ушундай мезгилде шайтан кирип кетет дейт. Анан шайтан кирип кетет оозуңарга десе, ал хадисти түз түшүнгөн адамдар да бар экен. Мен адамдарга жин кирбейт десем, мага ошол хадисти далилге келтириптир. Мынакей пайгамбарыбыз айтат, эснегенде оозуңарга шайтан кирип, ал шайтан деп атат, жин деген жок. Мен жин тиет деп айтам да, жин кирет деп айтпайм. Себеби жин кирсе, кирип биздин алар деле жан да, биздин ичибизде эч нерсе жок. Алар жашап думчук өлүп калат аяктачы. Алар жин тиет. Жин васваса кылат. Биздин аурабызга кирет. Ошо кулагына шыбырайт. Ошон үчүн мынтип жанын карап сүйлөшө берет го. Ичинде өзү кантип сүйлөшөт эле. Жанында карап сүйлөшөт го, жин тийгендер. Ошо. Анан ошол айтсам, ушул хадисти келтириптир. Себеби оозуңарды эснегенде оозуңарды сол колуңар менен жапкыла, шайтан кирип кетпесин дегени башка бир хадис бул хадисти чечмелеп берет. Ал кандай хадис? Силер эснегенде оозуңарды жапкыла, себеби силердин эснегенде ооздор кыйшып, беттер кыйшып кетет, ошондо шайтан шылыңдап күлөт экен. Биринчи шайтан эсинеш үчүн жолдорду кылат экен, көп уктатат, көп тамак жедирет. Анан сен эснегениңде сенин оозуң, мурдуң кыйшайганы менен шылыңдап күлөт экен аял. Шайтан. Ошого көргөзбөш үчүн оозуңарды жапкыла дейт. Анан жанагы оозуңарга шайтан кирип кетет деген эки хадисти бириктирип түшүнгөндө эмне болот?
ошондой адамдарга жаман сүрөттү калтырбаш үчүн сол армы ошоңа жапылат. Аны шайтан, кээ бир алымдар бар, шайтан чындап кирип кетет дейт. Анан андай боло турган болсо дедим, Европадагы капырлардын 100% шайтан кирип кетиш керек. Баады митип басып калыш керек көчөдөчү. Алар оозун жаппайт да эсинегенде. Ал жерде максат эмне? Ошол жаман сүрөттө мусулман бир кыздар өзгөчө көчөдө деп эсинип атса жаман көрүнүп калат, ошондой кылып. Ал эми намазды эсинеген болсо ошондой кылат. Эмне себептен намазды эсинейт? Демек сизде кичине проблема бар. Намазды эсинегенде бир аз өзүңүзгө дем салышыңыз керек, Куранды көрүп окуш керек. Көздү сактап атканда карабай турса, бирок көрүнсө, көздүк фокусунда көрүнө берет го дейт мыяктар. Мисалы, колдору ачылат, буттары дегенде же денеси ачылса эмне кылууга болот? Көздү жабуу парыз болуп калабы ошондо? Көздү сактоо милдет шариятыбызда. Анан карагың келсең любой жерден карай бересиң. Ошон үчүн карагың келбесе ошо мынакта фокустардан да көрүнбөй калат. Өзүбүз карабайлы деп ниет кылышыбыз керек. Бизде канча убакыт болду? Ассаламу алейкум. Менин күйөөм 3 талак сөзүн бир ооз менен айткан дейт. Фатва бөлүмүнө барганбыз, болбойт деп айтышкан. Бирок күйөөм жашайбыз деп башка менен жашаттырбайм деп жатат дейт. А башка менен жашаттырбайм десе 3 талакты айтпаш керек ал эркек. 3 талак деген нерсе бул мындан кийин жол жок деген сөз. А 1 талак берсеңдер ажырашканга болот го. 1 талак менен ажырашып кетсең болот. Эмне себептен 3 талак берет? Ошон үчүн жанагы аял эркектер талактын өкүмдөрүн билбейт. Эми эгер сиз Бишкекте болсоңуз, күйөөңүз экөөң келгиле, мен маселеңерди бир сыра карап берейин. Кээде 3 талак деп айтып койгон, түшпөй калган абалдар да болуп калышы мүмкүн. Аны тактап сүйлөшүш керек. Мен номериме байланышсаңыз, мүмкүн мен бош убактымды карап, азыр офисибиз бошобой атат да, мына 1 жума биз бошобойбуз. Офисибиз бошоп кала турган болсо, адамдарды кабыл алып баштайбыз. Ошондо чечип беребиз. Талак түштү, түшпөдү, телефондон мен айта албайм. Аны сүйлөшүбүз керек. Жана сот процесси кандай жүрөт? Күбөлөрдү сурайт, айыпталуучудан сурайт, күнөөкөрдөн сурайт. Ошентип сурап отуруп, акырында бир жыйынтык чыгарабыз. Мүмкүн китеп карайбыз, 1 ай китеп карайбыз, 2 күн китеп карайбыз, же бизде бар маалыматпы? Аны карап туруп, анан кийин маселени чечебиз. Ассаламу алейкум, жолдош тандаганда кантип жаңылбай туура тандаса болот? Кандай сапаттарына көп маани бериш керек? Жана айттык, жолдош тандаганда биринчиден Кудайдан сураш керек негизичи. Аллахым мага өзүңүз түз болуңуз, анан Аллах Тааладан сураңыз. Себеби жакшыларга жакшылар деген Аллах Тааланын аяты бар, жамандарга жамандар деген. Эгер сиз жаман болсоңуз, сизге жаман күйөө туура келиши мүмкүн. Жакшы болсоңуз, жакшы күйөө келет. Бирок өзүңүздү оңдооңуз дагы Аллах Тааладан дуа тилек кылып туруп, анан Кудай Таалам 2 көздү берген, тандаш керек. Ата энесинен сураш керек, үй бүлөсүнөн, кошуна коңундан, университет окуса досторунан издеш керек. Болду, 2 жолу жолуккандан эле тийип кетпестен эмне кылыш керек? Такташ керек. Кээ бирки балдар бар да, муш сонун болуп келет да. Анан кийин башкача адам болуп чыгып калат. Ошон үчүн азыр жанагы шариятыбызда 3 жолу жолуксун деп айтылган уккансыңарбы? Ошондой нерсе жок. Мен 3 жолу жолуксун дегенде эч нерсени тапкан жокмун китептерден. 1 жол дегенди жерде тапкан жокмун. Көрсүн деген болду. Демек ошо көрүп качан сиз чечим чыгарганга чейин ошо шарият уруксат берет. Анан 6 ай сүйлөшүп жүрүп албаш керек, Көрүш керек. 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу. Качан сиздин жүрөгүңүздө так болуп, ошого ишеним болгондон кийин, анын ишеним кандай болот? Сүйлөгөн сөзүнөн эмес. Укмуш сөз сүйлөйбүз, биз сүйлөгөндөчү. Сүйлөгөндө эмес. Анын намазынан карайсыз, анын досторун карайсыз, инстаграмын карайсыз, окуган жерин карайсыз, изилдеп чыгып, анан кийин бир чечимге келип, жүрөгүңүзгө туура келсе, анан албетте истихара деген намазыбыз бар. Кудай Тааладан жардам сурасаңыз, истихара намазын окуп, Кудайым биз жакшы пикирин берет иншалла. Сен окуп бере турган болдуң эле го, эмне болду? Негизи кийинки сабактарда мындай кылайлы деп атабыз. Эгерде неме болуп турган болсо, Мээрим Устазанын дагы жарым саат бул сабак кылат. Бунун дагы мен билбеген нерселери бар. Анан аялдарды бул аялдар көбүрөөк түшүнөт, мен түшүнбөгөн маселелер бар. Анан ошол биринчи жарым сааттыкта мүмкүн Мээрим Устаз сабак кылат, андан кийин мен келем. Ушундай сабак кылып акырында суроо жооп кылабыз иншалла. Привет дейт. Привет. Орусчаны буяка бересиңер.
Assalamu alaikum. Прививка боюнча bir устаздан кээ бирлерин алуу керек деп айтканын окудум эле. Кайсылар экенин айта аласызбы? Прививка деген нерсе азыр прививка боюнча мен силерге ачык жооп бере турган болсом, мен кийинки жумада сабак кылбашым мүмкүн да. Ошон үчүн муну жекеге кайрылды. Assalamu alaikum устаз. Ушуда көп аялдуулуктагы актуалдуу темалардын бири. Негизи көп аялдуулук бул жөн гана уруксатпы же хикматпы дейт. Машалла. Көп аялдуулук деген нерсе, көп аялдуулук деп да айтуу эмес. Негизи аялдар коомубузда көптүк кылат экен, эркектерге караганда. Эми бир аял бир эркекти басып жата берген аны менчиги эмес да. Анан эгерде бир шарттар табыла турган болсо, эгерде ошонун бир мүмкүнчүлүгү болсо, келишип, кеңешип, анан ошондой экинчи же үчүнчү аялдуулукка кеңешип, үй бүлө бузулбаш үчүн кеңешиш керек. Аялды аял катары теңебей эле тебелеп барып аял алып алса, анда жакшы болбой калат. Бул негизи уруксатпы же хикмат? Бул уруксат. Анан ошону мубах деп айтат элекпиз. Кээ бирөө сүннөт деп жүрбөйбү? Мубах. Сүннөт болсо анда биздин кылышыбыз милдет болот. Мен сүннөт аткара албай калсам анда кандай болот? Сүннөт болсо ар бир эркек аткарышы милдет болуп калат. Себеби биз пайгамбарыбыздын аркасына этишибиз керек да. Пайгамбарыбыздын кээ бир кылган, пайгамбарыбыз үйлөнгөн экен. Ошон үчүн сүннөт эмес. Пайгамбардын баардыгы эле кылган амалдары сүннөт боло бербейт. Кээ биркиси фарз болот, кээ биркиси важип болот, кээ биркиси мустахаб болот, кээ биркиси мубах дагы болот. Мисалы үчүн таяк таянуу. Пайгамбарыбыз дайым таяк таянып жүргөн. Биз эмне таянбайбыз? Мубах кылсаңыз, пайгамбарыбызга окшоп ниет кылсаңыз соо каласыз. Ошондой эле үйлөнүү дагы мубах. Сүннөт десек бизди күнөөкөр кыласыңар. Сүннөт аткара албай калгандар. Биз буну мубах дейбиз. Кылса ниетине жараша соо калат иншалла. Бир аялдуу эркектер көп ийгиликке жете албайт, ден соолугу да начар анча болбойт деп уктум дейт. Мен бир эле аялым бар, ден соолугум жакшы эле ийгилик болуп атат. Бирок бир аялдуу да ийгиликтүү инсандар көп го дейт. Аялдын көңүлү эч кандай мааниге ээ эмеспи? Жок, аялдын көңүлү өтө чоң мааниге ээ. Аялдын жүрөгүн ортпаш керек, аялды коргулбаш керек, анын кадыр баркын тебелебестен келишкен абалда болуш керек. Азыр заман ушундай. Фатима энебиз да Али радиаллаху анху экинчи аял алуусуна каалабай, капаланып пайгамбарыбызга арызданганда, пайгамбарыбыз Фатима капа кылган нерсени мен да капа кылат деген экен го дейт. Ооба. Ошон үчүн Али радиаллаху анху пайгамбарыбыз бул дүйнөгө өткөнгө чейин үйлөнгөн эмес. Бирок Фатима энебиз пайгамбарыбыз өткөндөн 6 айдан кийин өтүп кеткен. Бирок пайгамбарыбыз бар мезгилде пайгамбарыбыздын урматына Али радиаллаху анху башка аялга үйлөнгөн эмес. Эми кызгануу дайым эле ошол негизги нерсе болуп атат. Эми кызганууну дагы чоң курал кылып албаш керек, Кызгануу адамдын, аялдардын куралы болуп, бирөөгө зыян бере турган даражада эмес, акыл менен, анан абал менен чечиш керек. Эгерде бирөө муктаждыгы болуп аткан болсо, анда караш керек. Муктаждык жок болсо, анда абалга караш керек дейт. Доктор Салахтын шакирттеринин бири бизге үй бүлө сабагында көп аялдуулук норма экенин, аны эч кимге каалабарын, бирок ошол эле учурда бир аялдуулар байкуш экенин айтат. Үйлөнсө 2, 3, 4 эң болбогондо байкуштар бир аялга үйлөнүш керек деп айтат дейт. Мен окуучуларымдан болсо керек да, алар дагы доктор Салахтын эми норма, ооба. Бирок эми бир аялдуулуктар байкуш десеңиз мага оор тиет, Бир аялдуу эркектердин көп ийгиликке жетпей, ден соолугун кайра айта бересизби? Мен турмушка чыгайын деп жаткам жигит ал сабактардан кийин 2 аял деп калды. Ага чейин мындай түшүнүктүү эмес эле деди. Эми өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Чечим сиздин колуңузда. Мен сизге макул деп коюп, кийин бир кордук көрүп калсаңыз, мага келбегендей болуңуз. Өзүңүз чечиңиз. Ассаламу алейкум устаз. Былтыркы 15-июнда товарыбыз зекеттин нисабына жеткен. Азыр күйөөм Россияда, августта келгенде зекет берсек болот иншалла. Ошо июнда жеткенде дароо чыгарыш керек. Себеби эртең кембагал болуп кетсеңиз, мойнуңузда милдет менен калып кете берет. Азыр 15-июнда сизге жетти, 1 жыл айландыбы, болду сизге милдет. Андан кембагал болуп кетсеңиз да зекет чыгарышыңыз милдет болот. Эмне себептен? Себеби убагында бербей койгондугуңуз үчүн.
Жандай эмеспи? Ассаламу алейкум устаз. Биз сизди аябай сыйлайбыз, урматтайбыз. Аллахым сизден да разы болсун. Эч кандай суроом деле жок. Менин жакында үйлөнүү жолунда турам. Турмушка чыгуу деңиз, Турам, сураныч, биздин никебизди кыйып берип кое аласызбы? Эгер убактым болсо макул иншалла. Ошол күнгө карайлы. Эгерде башка жакта менин мүмкүнчүлүгүм болуп бошобой калсам, кечирим сурайм. Убактым болсо макул иншалла. Негизи мен нике кыйбайт элем. Ассаламу алейкум устаз, мен дагы келди бул кат. Ассаламу алейкум, нафсин устаз да. Устаз, дагы бир зарыл суроом бар эле. Башымды жууганда башым ооруп, гаймаритим кармап калат. Гусул алганда башты жуубай эле мас тартып койсо болобу же башка жеңилдик барбы? Эми гаймарит болуп ооруй турган даражада боло турган болсо, сиз такыр эле гусул албастан таям кылсаңыз эле болот. Бирок эми качанга чейин гусул кылбай жүрө аласыз? Анан ошого шарттарды түзүлсө, жылуу суу болсо, комната жылуу болсо, андан кийин фен деген Кудай берген неамат бар болсо, дароо чачты ургатса, мен ойлойт элем мындай болбойт. Болбосо, эми дайым жуунбай жүрүш кыйын да. Маселени карап чыгыңыз, Устаз, жаңы илим алам деген кызга Бишкекте кайсы жерди сунуштайсыз? Ислам университетин. Ислам университетине келсеңиз, ошол жерде жакшы болот иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Бир тууган ага эже карындаштар менен кандай учурашуу туура болот? Бир тууган ага эже карындаштар менен кандай учурашсаңыз боло берет, Болгону эркектер менен өбүшүп учурашканы жакшы эмес. Аялдардыкы деле жакшы эмес, бирок эми бизде адатка айланып калды, бар өбүп учурашат, бирок кучакташып жөн учурашкан жакшы болот, Аз гана суроо калды. Ассаламу алейкум устаз, эркек эки семьясына бир чоң квартира алып берип койсо, жашоого динде кандай дейт? Устаз, эркек эки семьясына бир чоң квартира алып берип койсо. Негизи эле жагдайга байланыштуу үй жай алгыча болобу, эгер эки аял эркек бири-бирин түшүнсө. Түшүнсө бардык нерсе макул, бирок сөзсүздө жаткан комнатасы бөлөк болуш керек, Анан экөө бир комнатага жатып албасын, болбойт, шариатта тыюу салынган. Анан ушу жанагы айткандай эле ар бир аялдын өзүнүн кухнясы, өзүнүн идиш аягы болушу керек. Эми убактылуу болсо макул. Көп экен, Ассаламу алейкум устаз, бир кызды жакшы көрүп калгам. Эркектердин, аялдардын сабагында сиз эмне кылып жүрөсүз? Кыз суроо берет ага. Кудай сакта. Ассаламу устаз, мен бир кыз жакшы көрөм. Жок, бала экен. Устаз, аялы ислам принциптеринин колунан келишинче карманса, түз жууса, бирок жолдошунун намазы эле бар. Оозунан ак ит кирип, кара ит чыгат. Өзү 11ге чейин уктайт, иштебейт. Аялын иштетет. Ошондо азыр жакшылар дегениңизде кандай болуп калат дейт. Эми бул жалпы айтылган, жакшыларга жакшылар, жамандарга жамандар деген жалпы эрежеде. Анан сөзсүз дегенде эмес, болбосо азыр бизде жакшы семья менен жаман семьялар деле бар Күйөөңүзгө тарим тарбия бериңиз, сабактарга келсин, даватка чыксын, өзүн оңдосун, мындай уят болот. Аялынын акчасын жеп отурган уят болот. Эркекке туура келбеген сыпат. Бирөө өтө көп суроо бериптир. Алиева деген сизге жылдыз. Кийин жооп берем, себеби бул жерде азыр аз гана суроо калды, ошону жооп берип бүтүрүп коелу. Устаз, жооп берип коесузбу дейт. Сурооңуз көп. Ассаламу алейкум устаз, мен жооп бердим го. Устаз, апам төшөктө барып караганда ден соолуктан мүмкүнчүлүк болбой жатат. Апам төшөктө дейт. Барып караганга ден соолуктан мүмкүнчүлүк болбой жатат. Капельница алып жатат. Улам өнөкөт оору себептүү, ичиммен кыжалатын, барып карай албай жатам деп. Кандай кылсам болот? Эми өзүңүз ооруп аткан болсоңуз, анан барып карай албасаңыз, бул кечирим болот. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо барып караганыңыз жакшы. Балдары карайт, кыздары ата-энени карашы керек болот. Ассаламу алейкум устаз, түштө кичинекей наристени көрсө эмне болот десе, кичинекей наристени көргөн болот
түшкө көп көңүл бурбайбыз биз. Түшкө көңүл бура турган болсоңуз оорукчан болуп каласыз. Ол илгери жанагы түштөн кээ бир сүйүнчүлөр берилет деген пайгамбардын хадиси, ал жашоосу ислам менен болуп жашаган. Бизде азыр көчөбүздүн баары арам аралашкан мезгилде түшүбүзгө ар нерсе кирет. Ошон үчүн түш менен оорубаш керек. Түштү кандай түш болсо жакшылыкка жоруп коюш керек. Кудайым үйүңүзгө бир наристе берсин, небере берсин дейбиз, жакшылык берсин дейбиз. Наристе дайым тазалыктын, жакшылыктын символу болуп келет. Сурайын дегеним, ага менен карындаш бетинен учурашса болот. Ол агасын боло берет, эч кандай зыяны жок. Махрамы да. Жиндерди жакшы да. Улуу балам канча жаштан баштап махрам болуп эсептелет? Балагатка жеткенден баштап махрам болуп эсептелет. 12ден 17 жашка чейин. Өзүмдүн апам 74 жашта. Менин жоолукчан жүргөнүмдү жактырбайт. Эми Союздун тарбиясын көрүп калган, азыр ушундай кичине сабырлык коёсу. Ошол себептен кээде мен ага орой жооп берип коем. Жок. Орой жооп бербеш керек. Дайым жакшы жооп бериш керек. Кыргызда сөз бар го. Атаң доңуз болсо багып, байлап бак дейт. Ал деген нерсе кандай болгондо дагы ата-энеге жакшы мамиле кылыш керек. Капыр болсо дагы жакшы мамиле кылыш керек. Бул мүмкүн мусулман. Билесиңер, Абу Кухафа, Абу Бакр радиаллаху анхунун атасы. Мусулманчылыкты кабыл алган эмес эле. Качан Мекке фатх болуп, Мекке ачылып, мусулмандар Меккени колуна киргизгенде Абу Бакр биринчи атасына барган. Биринчи атасын зиярат кылына барган Абу Кухафага. Барып зиярат кылып, атасына айткан, ата динге кел, бактылуу жашайсың дегенде мени пайгамбар апар деген. Кийин пайгамбарыбызга жетелеп Абу Кухафаны апарганда пайгамбардын астына иманга келип, бул жерден далил эмне? Атасы капыр болсо да мамиле кылган. Ошон үчүн дайым мамиле кылыш керек. Анан пайгамбарыбыз эмне деген? Аксакалды бекер кыйнапсыңар, мен барат элем деген. Пайгамбарыбыздын сыпаты. Сабыр болушунча жасайм деп, чыдабай кетем мен, коюңуз эми. Энеңизге, атаңызга чыдабаган сабырды пиширип жеңиз. Дайым сабыр кылыш керек. Алар биздин ата-энебиз, дайым жакшы мамиле кылыш керек. Кандай болгондо да. Эми сөздүн акыркы чеги да капыр болсо да жакшы мамиле кыл деген. Доңуз болсо байлап бак дегендин ар жагында уже эч кандай сөз калбаш керек. Ата-энеге дайым жакшы мамиле кылыш керек. Ушул апам орой жооп бергеним кандай болуп калат? Туура эмес. Ичимден өзүмдү деле жаман сезем. Жакшы мамиле кылыңыз, жакшы. Өзүңүз тарбиялаңыз. Кудай таалам ушул апаңызга иман, инсаф берип, ушул 74 жашка чыгып калыптыр. Ушул бул дүйнөдөн өткөнгө чейин ушул иманы менен инсафтуу болуп, исламды жакшы көрүп өткөнүн насип этсин. Ассаламу алейкум. Азыркы жолдошумдун бир ассаламу алейкум жооп күтөм дейт. Аны жооп бердим сиздикине. 11 жашар уулум бар дегенге жооп бердим го. Ассаламу алейкум устаз. Азыр бизде дипломдук иш болуп жаткан. Ошондуктан комиссияга бир канча суммадагы акча чогултат экенбиз. Акча берсе бааны көтөрүп беришет дейт. Бербесе бааны түшүрөт дейт. Ал акчаны берсе болобу? Бул сүт неме? Пара арам болот. Эми паранын бир гана абалда уруксат берилет. Эгер сен бир нерсеге татыктуу болсоң, ошол татыктуу болушуңа сен экзамен тапшырасыңбы же ишке кирип атасыңбы, сага бут тосулса, анан аны бербесең, ошол жерге ишке кирбесең, дипломуң жакшы бүтпөй турган болсо, ошондой мезгилде уруксат берилет, бирок закон тарабынан сиз жоопко тартыласыз. Бизде взятка берген дагы соттолот, алган дагы соттолот. Ошон үчүн абайлаңыз. Анан бул дипломдук нерсе менен акыретти, анан немени бузуштун кереги жок. Баа жерге келсин. Азыр кызыл диплом менен бүткөндөр деле иш таппай жүрөт. Саламатсызбы? Экинчи никем, бирок той же болбосо ачык чыккан эмеспиз дейт. Туура эмес. Эмнеге ачыкка чыккан эмессиз? Сиздин колуңузду сурап келип атканда, экинчи болобу, үчүнчү болобу, биринчи болобу, биринчи шартыңыз эмне дейсиз? Мени
ата enемдин астынан алып кет. Элге bir козу союп болсо дагы тоюн кылып. Макул. Той кылганга мүмкүнчүлүгү жок болсо менин атамдын астынан алып кет. Кыздар өзүңөрдү арзан баалабагыла. Качан гана ой кыска ойлук кылып өзүңөр ата энеңерге айтпай, жылуу сөздөргө алданып барсаңар, эч качан кадыр көрбөйсүңөр. Эч качан сый көрбөйсүңөр. Качан бир кыйынчылык келгенде сен өзүң келгенсиң, мына чоң эшик дейт. Эркектердин сыпатын биз жакшы билебиз. Ошон үчүн эркекке биринчи болобу, экинчи, үчүнчү болобу, кел, менин адресим мында. Мында барсаң, ошол жердеги үй баланчанчы номердеги менин үйүм. Ошол жерге барасың, атам бар, атам жок, агам бар. Колумду сурап алып кет болду. Качан эркек кыздын ата энесинен жагасынын астынан алып кеткенде гана аялга адилеттүү мамиле кылат. Себеби коркот, эртең аркасынан издеп келе турган бирөө болот. Качан сиз өзүңүздү жөн тапшырып койсоңуз, сиздин аркаңыздан издеп келе турган эч ким жок деп зулумдук болот. Бирок нике бар жаша берсек болобу. Жаша берсеңер болот, бирок сиздин укугуңуз көп жерде тебеленип калат, Шарият жагынан дурусбу? Дурус, Укканыма караганда элден бата алмайынча нике өтпөйт деген чынбы? Жок. Токтоңуз. Эгер ата энеңизден уруксат албасаңыз, никеңиз жүрбөй калышы мүмкүн. Себеби бизде ата эненин уруксаты милдет, шарт. Эгерде мындан бияка никеңиз кыйылып жашап аткан болсоңуз, макул деп Абу Ханифанын фатвасы менен фатва беребиз, нике дурус деп. Бирөө жаңы келип атат, азыр үйлөнөм деп атат, ушундай ата энебизге айтпай десе, никени кыйбайбыз. Бар ата энең уруксат алып кел деп. Ал Абу Ханифанын фатвасына качан беребиз? Качан бирөө нике кыйып, жашап, балалуу болуп калган болсо, эми силердин кылган ишиңер зина, тиги балаңар зинадан төрөлгөн дебеси үчүн Абу Ханифанын сөзүнө фатва беребиз. Болбосо, нике кыйбайбыз. Күйөөм 5 маал намаз окуйт. Бир эмес 2 жолу бойман алдырды. Азырынча убакыт келе элек деп. Күйөөңүздүн намазы карасын намазына. Эмне кылышты билбей калдым дейт. Ошо көрдүңүзбү, ушундай болосуз да. Айтыңыз, менин акым деңиз, менин төрөгөнгө акым бар. Сен ал демек сиз жөн эле колдонуп жүрөт алчы. Демек төрөгөндөн кийин сиз проблема создавать этесиз агачы. Этият болуш керек. Эжемдин баласы 20 жашта көп болду. Эжемдин баласы 20 жашта көп болду, кыз болуп алган. Транс барбаган жери калган жок. Кантип эркек боло алат, кандай жолу бар дейт. Эми бул чоң суроо. Бул боюнча мен атайын сабак кылайын деп атам. Бизде гейлер бар, лесбиянкалар бар, анан хунасалар бар. Хунаса деген нерсе, кечирим сурайм, эми бул илим айтышыма туура келет, эки мүчөсү бар. Ушундай жаратылуусу ушундай. Алардын өкүмү өзүнчө. Ал эми кээ бир кыздар бар, гормондору начар болгондуктан эркекке окшоп кеткен. Же болбосо лесбиянка болуп кеткен. Аны тарбиялап, коомун өзгөртүп, чөйрөсүн өзгөртүп, гормондордон берип тарбия берсек, ал кайра кыздык жагына кайтат. Кээ бир эркектер бар, кыздык гормон көбөйүп кеткен. Ал кээде жаман видеолордон улам, же болбосо өзүнүн табиятына. Аны эмне кылыш керек? Тарбиялаш керек. Эркектин гормонун бериш керек, спортко бериш керек, эркектерге кошуш керек, чуркатыш керек. Ошентип аны оңдосок болот. Ал эми хунаса деген жанагы эки жынысы барларга анда шариаттын өкүмү башка. Муну биринчи, экинчи топтогулар булар шарият тыюу салынган. Кыз бала болуусу, баланын кыз болуусу тыюу салынат. Ал эми экинчи маселе, хунасаларга бизде шариятыбызда атайын өкүм каралган. Анын кайсыл жагында кыз болот, кайсыл жагында эркек болот, шариаттын өкүмдөрү менен кылынып, анан өзүнүн өкүм берилет. Азыр мен бул жерде айтпай турайын аны, атайын өзүнчө сабак кылганда кеңири токтолом. Иншалла менин Facebook'тагы сабактарымы, Instagram'дагы, YouTube'дагы сабактарды карап чыксаңыз жакында чыгат иншалла. Транс бул оорубу же азгырыкпы, аны көрүш керек. Жана биринчи, экинчи топтогулар бул азгырык. Анан гормонунда кичине проблема бар. Гормонунда проблема болбосо ал бала кыз бала болгусу келбейт эле. Анага эркектин гормонун берип, тарбиялап, спортко берсе оңолуп кетет. Кыздарды кызга кошуп дегенде, Анан жанагы экинчи маселедегилер ага шариаттын өзүнүн өкүмү бар. Биринчи туура эмес. Дагы бир суроом, дем салганда онлайн телефондон салса болот. Болот беле, эжем
ошо баласына көп жылдардан бери дем салдырат. Жок, дем салдырганда ошо жанына келиш керек. Эми Куранды укса бир пайда болот. Эми Курандан пайда болбой калган, бирок дем салууга сөзсүз түрдө ошо устаздын астына барып салыш керек. Азыр онлайн дем салгандар чыгып кетти, Кудайым өзү сактасын. Ассаламу алейкум. Нафсини кантип тарбиялайт? Сиз кайра суроо берип атасыз? Устаз, суроомду тактап кетсем болобу? Башымды 5-6 күндө бир жууйм дейт. Коюңуз, астагфирулла, 5-6 2 күндө бир деңиз. Бирок мамиле болгондо ар кандай болуп калат. 2 күндө бир жууганга туура келип калат. Ошол гусул алганда башым жуусам, башым ооруй берсе, жуубай эле койсом болобу? Эгер чачыңыз узун, анда сизге бир жолу анда. Чачыңызды узартасыз эми. Чачыңды узун кыласыз дагы, анан өрөсүз. Сонун кылып өрүп коесуз дагы. Ушундай гусул милдеттүү болгондо бүт денеңизди жууйсуз дагы. Ошол чачтардын негиздерине гана сууну жеткизип коесуз. Колуңузду сулап, мында кылып, башты толук жуубайсыз. Бирок немени чечпеш керек. Өрүлгөн чачты. Ошондо гана уруксат берилет. Ну, суроо биринчи берилди, шуну жооп берип коюшпаган. Бул ушу менен сабак токтойт экен, бул дуа кылган экен. Беделова Дилбарахан апабыздын, эжебиздин дуа тилек кылып тур. Бисмилlah. Алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah.